Açan jaz Jaz dengsep жүресің, қыш келеді. Короче, bir yerde ilgili Kosmos деген театр болған. Құтты шында başkadan saldı. Айтылып сынға қандай қарайсыз? Ошол боюнча оюн. Мен мага айтылып жатқан сынға өтө мындай туура эмес кабыл албай, туура кабыл алдым. Бирок ал жерде сын өтө одоно жана өтө туура эмес айтылып калган. Себеби биринчиден Айда Изатбек кызы бул жерге басып келген эмес. Мен өзүм чакырдым. Булар башка бир программа менен келишкен. Булар Ош облусундагы клубтардын жана маданият үйлөрдүн акыбалы боюнча келишкен. Анан булар келгенден кийин мен Түмөнбай Колдошовго чалдым. Түмөнбай, биздин деле филармонияны көрсөтүп коелу. Себеби ушу муктаж ремонтко. Анан тигилерди көрүп эле кете бербесин, бирөөлөрдү алып келчи дедим. Десем, хорошо деп, анан алып келди. Алып келгенде Айдарова деген депутат кыз менен Салтанат деген экспертти алып келди. Үшөөбүз кирдик, мынау эмеге бияктан иш-чара өтүп аткан, анан Бабыр театры отурган залга кирдик, анан көрүштү. Муктаж экен ремонтко деди. Ошол болду, анан башка жака киришкен жок, шашып атабыз деди, кетишти. Анан мен эмне кылайын, ушуга тиешелүү иш кагаздарды даярдап жөнөтөйм десем, эже артыбыздан жөнөтүңүз деди. Мен иш кагаздарды даярдап туруп, артыларынан жөнөтүйдүм. Реконструкция иштеринин документтери менен. Андан сырткары бул жерде дагы биздин артыбызда 20 сотук жер тартылбай калган да. Бирөөлөр менчиктештирип алып алган. Ошол жерлерди дагы кантип алсак болот деген суроо койдум. Ошолорго да иш кагаздар жөнөтүңүздөр эже деди. Анан ушу биздин айлана төгөрөгүздөгү жашыл болуп турган биздин айлана төгөрөгүздү, биздин участогубузду бизге бекитип бербей атат мэрия дедим. Десем, ал боюнча эже жөнөтүңүз деди. Ошентип анан ошо каттарды жөнөттүм. Анан эле бул ушундай эме чыгып кетти соцсеттерге. Анан келбей туруп, анан билбей туруп, ушундай полдору тешилип жатат, дубалдары бузулуп түшүп калган, дегеле жашоого болбой калыптыр филармония деген маалыматты киргизгендик үчүн жана андан сырткары мамлекеттен бөлүнгөн акча каяка кетти деп берген суроосу үчүн анан мен нааразы болуп өзүм постумду жазып киргиздим. Себеби бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттен 1 сом акча ремонт үчүн бөлүнгөн эмес, капиталдык ремонт үчүн. 1 сом акча. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен, акырындык менен колубуздан келишинче спецсчет каражаттан түшкөн акчабыздан өзүңөргө көрсөттүм азыр. Колубуздан келишинче ушундай ремонтторубузду кылып атабыз. Азыр негизги наразычылыгыңыз эмне? Анан ошол депутаттан эмнени талап кылып атасыз? Бул жерде биз көрүп атабыз, чындап эле ремонт талап кылган абалда. Ооба. Бирок сиздин азыркы талабыңыз кандай болот? Мен талабым келип көрбөй туруп, анан аябай мындай удургутуп, коомчулуктучу
Кошумча ташымча кылып калып жеринен өзүм барып көрдүм эле. Анан ушундай экен деп берген маалыматы, жана каржы маселеси каякта, ошо ремонтко берген каржы каяга кеткен деп жазгандыгым үчүн анан мен өзүм пост жазып, ага нааразычылыгымды билдирдим. Туура эмес маалыматың үчүн кечирим сурагын деп айтканым чын. Кечирим сурашын талап кылып атасызбы ошондо? Талап кылып атамын. Ал келбесе, көрбөсө, эч нерсени билбесе, антип жазганга кандай акысы бар? Бирок ал келбесе деле бул жерде ошо айтылган дооматтардын 100% болбосо деле мындай канчадыр проценти чындыкка дал келери мындай көрүнүп эле турат да, ошо ремонт талап. Жок, чындыкка дал келерини мен аларды өзүм чакырып атпаймынбы? Ай, могу жер ремонтко муктаж деп чакырып атпаймынбы? Ремонтко муктаж да. Бул деген 1958-жылы курулган Космос кино театры. Анан мамлекет бир сом акча бербей уш кезге чакармады. Анан мен мындай баканы бассаң да бак этет да. Кой деп келип анан аягында ошолорду чакырып мен келгиле, мени да көргүле, бул жака да жардам бергиле деп чакырсам, жардам бермек тургай мени талкалай баштабады. Мен ансыз деле кетем деп 3 ай мурда мен министрдин алдынан чыкканмын. Мына жылды жыйынтыктап коюп, мен кетейин, Алтынбек Аскарович, себеби мен ооруп атамын, көзүм, сол көзүм начар болуп атат. Кагаз караба деп атат. Ишке барбай жатыш керек экен. Укол алып атам 1 айда бир. Десем анан ой эже, иштей бериңиз да деп бушайман болду. Жок, ушундай бир мен кетейин, мен ушу бир кадрыңарды карай бергиле деп коюп келгенмин. Анан ушундай маалыматты билишет. Анан эми жөндөн жөн эле бул чакал ушундай кылгандарына мен аябай нааразы болуп отурам чындап эле. Кечир көңүлүңүзгө тийсе да бир суроо берейин. Келгениңизге 22 жыл болду. Ооба. Не иш кылдыңыз? Келгениме 22 жыл болсо толгон токой иш кылдым балам. Мен бул жерге өз ыктыярым менен келбедим. Мени ошол кездеги Темирбек Асанбекович Ахматалиев деген губернатор алып келген. Мен ал кезде Ош облустук маданият башкармасынын орун басары болуп аткам. Анан бул жер ызы чуу болчу. Аны силер билесиңерби, билбейсиңерби? Дайым эле ызы чуу менен эле ар бир кварталда биз буларды дайыма карачубуз. Анан өзүбүздүн баягы керектүү эмелерибизди берип кайра жөнөсө, кайра эле 1 айда кайра урушуп келе беришчү да. Анан мен айттым, мен ал жерге барбайм, ызы чуулуу жер. Мен тынч эле жүрөйүн десем, жок, ушуга иште бериңиз деди. Элдештирдиңиз, макул. Элдештирдик. Андан кийин келсем, бул жерде могу зал күйүп кеткен болчу, Космос мезгилинде. Ушул зал тикеленип бүтпөй турган экен. Анан 4 эле бала жүрөт. 3 ай мен ушул залда күндө кирем, күндө чыгам. 3-4 эле бала жүрөт, же иш кыймылдабайт. Ал эми Ош 3000 деген мероприятие жакындап атат мамлекеттик деңгээлдеги. Анан айттым, ай бул эмне деген, бул мындай нерсеңер айтпайсыңар, дебейсиңер, эмне кылабыз? Жасабайбызбы десек, акча жок деди. Акча бербей атат. Анан мен Ахматалиевке кирдим, акча жок, жасалбай дедим, президент келип катыша турган иш чараны кантип өткөрөбүз? Десем, анан Ахматалиевдин түздөн-түз кийлик үшүмсү менен, анан кайерлери менен кандай кылып сүйлөшкөн, акчаны бөлдүрүп, Ош 3000 деген дирекцияга төктүрүп, ошо дирекция курганда, анан ушул жерди бүтүрүп, кичинекей зал кийин бүттү. Ушул жерде анан биз Ош 3000де мероприятие өттү, 2 чоң мероприятие. Ошол мероприятияга, чоң иш-чарага анан бердик. Ушул жерде канайым катышкан 2 чоң иш-чараны сонун деңгээлде өткөрдүк. Андан кийин бул жерде эч ким бирөө тааныган эч ким жок экен. Келсемчи, артисттерден 1-2 эле тааныдым. Мен Абдуали Акимбековду тааныдым. Мурат Сыргабаев деген мен бир балам бар эле, ошону тааныдым. Мен келсем, башка мындай эч ким жок экен. Анан айттым, бул чыгармачылык потенциалды көтөрбөсөк болбойт-ко деп. Анан мен Кыргыз Республикасынын эл артиси Болуш Мадазимов баш болгон, Жолболду Алыбаев, Токон Эшбаев, Фахридин Баяков, анан сырткары Кызбырак тобу, Темир Назаров, Апаз Жайнаковдарды чогултуп келип, ай могу жерге ишке киргилечи, могу жерде филармониянын бир потенциалын жогорулаты. Уят, эч ким тааныбайт экен филармонияга эмне десе. Мына да ишти көрсөтөлү, могу жердеги творческий составда көрсөткөлө, кандай иштейсиңер, кантип атак даңктуу болдуңар, ушулар үйрөнсүн деп алып келип, ушул жерге ишке алдым. Ишкалардан мурда биринчи 58 эле штат бар экен бул жерде. Азыр айтып берейин. Кыскара айтыңызчы, биз акыр мындай өтүдө кое албайбыз. 58 штатты 150 штатка көбөйттүм, анан ошол мыктыларды алып келдим. Мына ошолордун базасында биздин филармония өнүгүү өсүү жолуна түштү. Андан кийин автобус жок эле, автобус алып бердим. Бир 350 000 сомдук материалдык техникалык базасы бар эле, 20 миллион сомдук материалдык техникалык базага көбөйттүм.
Аны бирөө алып келип бербейт азыр. Мен Гүлшайыр деп. Баягы эле Кадыр Баркымды салып, баягы эле Аке Өкө деп, Аке Жаке деп отуруп, мына ушу бүгүнкү күндө 3-4 комплект аппаратурабыз. Мына сахнаны жарткан жарык берүүчү техникаларыбыз. Анан 80 артистибиздин бардыгында аспаптары менен камсыздалып, мына ушундай жогорку бир деңгээлде иш алып баратабыз. Бизге окшоп бир гана ушундай өнүккөн Бишкектеги гана филармония. Алда мамлекеттин акчасы менен. Бизде мамлекеттин акчасы менен мына өнүгүп өстүк. Бирок бизден башка бир дагы мекеме ишканаларда мындай өнүгүү болгон жок. Ошто, Ош облусунда мен башка дейишпей эле коеюн. Башка жакта деле ошол эле акыбал. Даже бир аккордеону, бир комузу жок. Клубтарыбыз, маданият үйлөрүбүз бар. Мына ушундай деңгээлге жеткирдик. 22 жылдан бери эшек такалап отурган жокпуз алтыным. Көптөгөн мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга активдүү катыштык. Кароо сынактарга, эл аралык фестивалдарга чейин мен артисттерим жөнөттүм. Ошонун натыйжасында бүгүн 6 эл артисти, 8 эмгек сиңирген артист, 6 маданияттын мыкты кызмат көрсөткөн ишмер, 30дан ашык бизде бүгүнкү күндө лауреаттар иштеп атат. Мунун баары биздин ийгилигибиз деп ойлойм. Шайырже дагы бир суроо бар. Сиздер азыр мамлекеттен акча албайбыз деп атасыздар да. Анан сиздер каяктан акча, кандай түшүп атат, канча сом түшүп атат? Мамлекеттен биз Анан бул жерде кандай концерттер өтөт жылына? Кээ бир комментарийлерде артисттер өздөрү деле айтып атат да. Ичи бир аз суук, концерт өткөргөнү деле болбойт деген комментарийлерди окуп калтабыз. көрдүңбү? Билбегендер. Мына акыркы 3-4 жылдан бери бизге кирбегендер да. Биз 4 жылдан бери отоплениябыз бар да. Сонун болуп иштеп атабыз да. Анан кийин эми концерттик ишмердүүлүк боюнча айтайын, акча маселеси. Мен акчаны ремонт иштерине берилген жок деп айтып атам силерге. Ремонт иштерине эч кандай бир сом акча бөлүнгөн жок. Ал эми айлык зарплатабыз ушу бүт Кыргызстандагы маданият кызматкерлери канча алса, ошондой эле деңгээлде алып атабыз айлыгыбызды. Анан сырткары бир жылдык баягы каржылоо болот. Баягы приобретение деп коебуз бизде и прочий деп коебуз да. Мына ушу мына лампочкалар, сантехникалык неме каражаттар, суу, электричество ушуларга мамлекет акча бөлөт. Алар онлайн түрүндө эле сразу өтөт. Бизге деле түшпөйт. Азыр айлык кандай келген биз ошондой өтөт. Бүгүндө айлыкта деле онлайн алып атабыз да. Бизге түшпөйт каражат. Негизи концерт. Анан концерттер бул жерде болбойт. Иш-чаралар болбойт. Себеби иш-чараларды концерттерди өткөрүү үчүн сахна чоң болуш керек. Көшөгөлөр көтөрүлүп түшүш керек. Мыналар жабылып, кайра ачылыш керек. Толук кандуу шартка жооп берген шарт болуш керек да. Ошонун жоктугунан келип көрүшүп туруп эле бизде иш-чарага көп биз жака урула беришпейт, биз жака бурула беришпейт. Ошондуктан айттымбы жана бир айда бир иш-чара болушу мүмкүн, бир айда 5 иш-чара болушу мүмкүн. Андан ашык иш-чара болбойт. Алар эми аренда эле төлөшөт да. Алар аренда төлөйт. Кээде 5000 төлөйт, кээде 4000 төлөйт. Шартына жараша залга карата ушундай арендалар төлөшөт. Аренда госимуществого барып түшөт. Госимуществодан анан 70%-ын бизге кайтарып берет. Андан башка киреше булак жок. Киреше булак эми өзүбүздүн концерт койгонубузда акча түшөт. Спецсчет деп айтпадымбы? 900 000 сомго жеткирдик биз азыр спецсчетточу. Жылына Ош Кыргыз драм театры 350 000, 400 000 беришет, биз 900 000, 800 000, 900 000 беребиз. Себеби биздин өзүбүздүн артисттер чыгып келишет да, артист канча концертке чыгышат. Себеби баягыдай гастролдук концерттер азыр жок, себеби клубтар талкаланган. Бир клубка барсаң полу түшүп калган, бир клубка барсаң эшиги сынып калган, бир клубка барсаң тияктан жамгыр төгөт. Мына ошентип азыр баягы илгерки союз мезгилдегидей толук кандуу гастролдук иш-чаралар жок. Мына ошонун азабынан мынантип отурабыз. Анан мыйзамдар туура эмес болуп калган. Себеби гастролго мен мына турган 10 адамды жөнөтүшүм үчүн ага мен командировочный төлөшүм керек. Тамак ашыны бериш керек, ГСМ бериш керек. Дагы майда чүйдө афишаларды илгенге, тияка бияка жүргөнгө каражат бериш керек. Бул биздин бюджетте каралбайт азыр. Мен келгенден бери бул маселе каралбайт. Жабып койдум. Ошондуктан баягы мыйзамдар бирине бири карама-каршы деп калып, гастролго чыккыла десе, гастролго чыгарылбайбыз. Бир өзүбүздүн каражаттан эле жанагы түшүп атпайбы кичине өзүбүздүн каражаттан анан жөнөтөбүз, бир аз барып концерт коюп, элдин маданий жактан тейлеп келишет. Президент жаңы филармония салуу боюнча дагы айткан деп постко жазыпсыз. Ооба.
Ал конкреттүү эле сүйлөшүү болгонбу же кандай? Конкреттүү сүйлөшүү болгон. Мен мурдакы министрибизге да киргенмин, Жаманкуловго, Азамат Капаровичке. Азамат Капарович эми бизге көңүл бурасыңарбы, бурбайсыңарбы, кандай кылабыз, ушинтип отура беребизби? Баягы хотя бир капитальный ремонт, реконструкция деп атпайбызбы, ушуну өткөрүп бербейсиңерби дедим. Десем айтты, Гүлшайыр эже, мен министрге, президентке койдум деди. Койсом, жок, бул немени оңдогондон көрө, Ош деген экинчи борборубуз да, Ошко бир жаңы филармония салабыз деп айтыптыр. Ушинтип айт деже дегенде аябай сүйүндүм. Көзүмө жаш келип сүйүндүм, чындап эле. Анда вообще сонун болбойбу дедим, аябай жакшы болбойбу. Десем, анан бул филармонияны шаарга беребиз деди. Жок, шаарга бербеңиз дедим. Курчак театрыбыз көчөдө жүрөт 20 жылдан бери. Библиотекабыз көчөдө жатат, баягы детский библиотека көчөдө да. Аларды алып кирип ошага киргизбейлүү деп сүйлөшкөнбүз. Анан кийин ал киши кетти, жаңы министрибиз келди. Немегим Максутов. Максутовка кирдим, ошо как раз мен кетейин дегендимдечи. Ушуну сүйлөшүп отурабыз, анан айттым, эмне кылабыз десем, эже мен сүйлөштүм президент менен деди. Сүйлөшсөм, жаңы филармония салабыз деди. Анан мен оюмча эки министр дагы калып айтпаса керек деп ойлойм. Анан ошолордун айткан сөздөрүн мен жаздым. Ошол. Анан эми калган эми буйрук, кандай буйрук болсо ошону көрөбүз. Эл аралык конкурстарга да чыгып аттык деп атасыз да? Ошолор конкреттүү айтсаңыз, муналар. Биздин оркестрибиз жаңыдан түзүлгөндө Алматыда Серпер деген чоң иш-чара болуп калды. Серперге барып, Серпер деген бүт оркестрлердин, Орто Азия оркестрлеринин чоң конкурсуна бардык. Ошондо дагы 3 күн калганда мамлекет 1 сом каржы бербей, өзүбүздүн спецсчеттин каражаты менен барып келдик. Намыстан өле барып келдик. Барбаса уят депчи. Мерседес автобустардан экөөбүз неме кылдык, ошону менен барып келдик. Үчүнчү орунду алып келдик. Серперден биз 3-чү орунду алып келдик. Анан кийин Шарк тараналары деген сонун конкурс бар. 30-40 мамлекет катышат. Мына ушул мамлекеттик немеге чоң иш-чарага биздин Мурас фольклор тобубуз барып, ошол фольклор Самарканд шаарынын жаштар фольклордо деген атайын сыйлыгын жеңип алып келдик. Андан сырткары немеде өткөн, Пекинде өткөн Кыргызстандын күндөрү болуп калды. Кайсылы? 12 жылы. Пекинде өткөн Кыргызстандын күндөрүнө биздин оркестрди кошту. Кыз Бурак тобу кошулду. Ушул эки топ менен биз ошол негизги өзөктү түздүк. Мына ошол жерде 15 күн Пекиндеги чоң маданий иш-чарада биз өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп, ошол жерден ыраазычылык каттар менен ошол жерден чоң дагы бир кароо сынакка катыштык. Ал жерден баягы күмүш статуэткасын утуп алып, 18 күн дегенде кайтып келдик. Түркияга 2 жолу барып келдик. Мына Түркияга барганда дагы Түркияга 2009 жыл бардык. Анда эми Кыз Буракты кошуп туруп, фольклор кылып туруп, Түркияга барып келдик, фольклор тобубуз менен бирикте. Мына ошол жерде дагы биз 2-чи орунду алып келдик. Ушундай деңгээлдеги иш-чаралар өтүп, ошол жерден биз мындай куржалак эч качан келбей жүрөбүз. Өзүбүздө өтүп аткан мына көчмөндөр оюндарында дагы биздин коллектив 2 жолу 1-чи, 2 жолу 2-чи орунду жеңип алдык. Аракетибиз жакшы, кылган иштерибиз жакшы. Өзүм режиссерлук кылам, өзүм программа, репертуар тандаганга жардам берем. Мына ошондо отуруп биз чоң-чоң, бул бир эле мындай көрүнүш да эми. Андай көрүнүштөрүбүз көп болду. Инчон шаарына барып келди. Бай спорт иш-чаралары болду го. Бүткүл дүйнөлүк. Биздин Кыргызстандагы барган спортчуларга дем күч берилди. Ал жерге концерттик бригадабыз барып, ал жерде дагы өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, сонун иш-чараларга катышып келдик. Мына ушундай иш-чараларыбыз өтө көп. Кандай болот эми? Алдыдагы кадамым эми билбейм, эми азыр өзүм чындап эле баягы мен өзүм кетсем деген жакшы тилегим менен, жакшы оюм менен министрге айтканмын. Зам министр үчөөбүз отуруп сүйлөшүп отурганбыз да. Анан кетсем деп турам, эми себеби ден соолук баары бир эмеде, эле баарынан бийик турат алтындарым. Себеби көзүмдү көрсөтүшүм керек, кичине көздө проблема бар. Анан эми кетиш керек эми. Барып, эс алайын. Ден соолукту бекемдейли. Айда Изатбек кызы ушинтип пост жазды деп кеткеним жок. Мен министр менен зам министрге 3 ай мурда кирип айткан деген ишимди аткарышым мүмкүн.
Президентте жаш кадрларды колдоо боюнча жакшы указдар чыккан акыркы кездери. Сиз жаш кадрлар келишине кандай карайсыз өзү? Эң жакшы карайм да. Мен өзүм канчалаган кадрларды өстүрдүм, кызым. Акыркы кадрым эле мына Гүлнара Хасанова деген кызым менде өзүң билесиң канча жыл иштеди? 15 жыл көркөм жетекчи болуп иштеди. 10 жыл ашты да. Мына азыр тиги Кара Суу районунун отдел культурасын башкарып атат. Мына Эдилбек Бакаев деген балам алайды башкарып атат. Мына Элдияр Кадыркулов деген менин колумда өскөн Step by Step деген группаны түзүп, даңгыратып, ушул жерде мени менен концерт коюп, ай муну жасагыла, муну кылыш керек, мындай болуш керек деп канча азыр көргөн жерде кучактайт. Баягы сиз айткандар туура экен деп. Көрдүңбү? Өзүм деле өстүрүп атам да, кандай мен замында өсүш керек да жаштар. Бирок ошо Айданы мындай кызыңыз тең түш көрүп, мындай ага комментарий бергениңиз канчалык туура болуп калды деп ойлойсуз? Жок, мен комментарий бергеним туура эле болду, себеби элдин баары коомчулук азыр соцсетте эмне деп жазса ошол жака агын суудай кирип кетишет да. Анан бул Гүлшара Садыбакасова иш кылбай эле бутун асманга кылып эле жаткан экен дебесин деп, анан болгон иштерибиздин бир үзүмдөрүн эле бердик ал жерге. Барган кароо сынактарды жазсак дагы узарып кетет экен. Аны мен айтмай, мындай эле кыска эле берип коелу деп. Аидага мен бул жерде мен мынтип ойлоп атам, Айданын артында башка бир адам турат. Аида бериш керек эле могу жердеги өздөрүнүн көчмө жыйынынын отчетун бериш керек эле ал жердечи. Ушундай болду, ушунча клубка бардык, ушунча маданият үйлөрүн көрдүк. Анан мындай экен, анан аягында, анан акырында биз филармонияны барып көрдүк. Ушундай экен деп айтса дагы мындай бул баягы общий немеге кошулган экен иш чарага деп ойлойсуң да. Анан раз эч нерсе болбой туруп эле мага атака өтүп тийишкени бул кимдир бирөөлөр дагы бардыгына мен ишенемин. Но мен жаштардын өсүшүн, өнүгүшүн колдоймун. Мен өмүр бою жаштар менен иштегенмин. Мына өзүңөр билесиңер, азырда колумда кыз бурактын 5 кызы бар. Жап-жаш мына сайкал заниматься этип аны менен жүрүшөт. Мен жаштарды өмүр бою колдоп келгем алтындарым. Колдой беремин. Жаштар иштер керек. Бирок жаштар дагы барган жеринде жакшы иш алып барбай жатышат да. Андай мүчүлүштүктөр да көп болуп атат азыр. Мына бир эки эле мисалды айтайын. Директор деп коелу, маданий мекеменин директору, ар дайым менден кеңеш алып турушту. Эже мынаны мындай кылсам болобу, тигиндей кылсам болобу, андай кылсам болобу деп. Демек, жаштар эч качан улууларды эме кылбаш керек, теербеш керек. Улуулардын насаатын алып, улуулардын кеп кеңеши менен өсүшүн каалайт элем. Анан менде суроо да, ошо 22 жылдан бери иштеп келаткандан бери хотя бы ладно, капитальный ремонт кылбасын. Бирок ошол эле тешилип калган полдорду, түшүп аткан дубалдарды бир оңдосок болот беле деп. Урматтуу министрдин орун басары, менде сунушта да 22 жылдан бери бир директор болуп иштеп келаткандан кийин, анан ошо 22 жылдан бери бир жакшы жыйынтык келбегенден кийин, возможно, нужно пересмотреть. Есть новые кадры, есть молодые, которые готовы сотрудничать. Ошондо эске алсаңыздар деген сунуш.